Урматтуу депутаттар, бул мыйзамдын кабыл алынганына 1 жылдан кичине эле убакыт өттү. Бүтөрүнө да 1 жылдан бир аса көбүрөөк убакыт бар. Тилекке каршы бул мыйзам кабыл алгандан күндөн бери саясатка айланып келе жатат. Максат бүтүндөй бир тармактын бар болушу же жок болушу жөнүндө болгон. Учурунда өкмөт ошол максатта өзүбүздүн ушул un өндүрүүчүлөрдү колдойбуз деген ой менен алып келишкен, жакшы тилек менен алып келишкен. Бирок негедир айрым адамдар же оюна жаман нерселер кирдиби, же бир ушак угуп калганбы, ушу 1-2 адамдын тегеретесине байлап эле ошолор пайда көрүп атат болуш керек деген нерсе менен түн уйкусун бөлүп уктабай келатышат. Аны көрүп атабыз. Ошо мыйзам кабыл алынгандан бери же бир жаңы мыйзам киргизишет, же бир сөздөрдү айтышат. Трибунада биз жокто көп сөздөрдү айтып кээде фамилиябызды айтканга чейин барып атат. Ошон үчүн мен бул жерде ачык бир бул маселе боюнча башкаларыңыздарга караганда көбүрөөк ишти билген адам катары, адис катарында, керек болсо эксперт катарында айтып коеюн деп атам да. 2 мыйзамды алдым, көрдүм. Бүгүн концепциясын каратабыз. Таянган 2 нерсеси бар. Бирөөсү азык-түлүк коопсуздугу, экинчиси бул бюджетти толтуруу. Мындай караганда мындан өткөн маанилүү маселе жок. Мамлекет үчүн азык-түлүк коопсуздугу дегенден өткөн маселе жок. Биз акыркы жылдары эмне менен мактанып атабыз? Биз энергетикалык көз карандыбызга жеттик. Мамлекет үлгүсү дагы бир ирет бекемдеп деп мактанып атабыз. Тилекке каршы азык-түлүк коопсуздугу эмне экенин билбейт экенбиз. Мен сиздерге бир мисал айтып берейин. 2006-жылы Кыргызстанда кургакчылык болгон. Жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө кургакчылык болгон. Ал эми 2007-жылы ошонун проблемасы чыккан. Ал кезде мен дагы, Кенжебек Сатымкулович дагы жөнөкөй чарбада иштеп жүргөн адамдар болчубуз, саясаттан алыс болчубуз. Мына ошол 2007-жылы дал ушул июнь айында, мындан туп-туура 10 жыл мурда Кыргызстанда чоң кризис башталганда, дал ушул трибунадан, жогорку кеңештин трибунасынан туруп, ошол кездеги оппозициянын жалындуу өкүлү айткан, Кыргызстанда жакында ундун баасы 100 сомго жетет. Өкмөт эмнени ойлоп атат деп. Мына ошондой көз ачыктык кылып аткан мезгилде чындап эле жанагы биз жол ачып берип аткан, биздин чиновниктерге багып аткан контрабандисттердин Казакстандан келген уну 40 сомго жеткен. Казакстандагы башка өлкөлөрдөгү чек арасын жаап, унду өткөрбөй коюшкан. Уну өткөрбөсө нан кымбаттайт. Мына ошол мезгилде ошол кездеги өкмөттүн жетекчиси Кыргызстандын тегирменчилерин чакырып бир нерсени суранган. Эптеп жаңы түшүмгө чейин чыдап бергиле, 20 сомдон жогору көтөрүп бербегиле деп. Көтөрбөгүлө деп. Биз ошондо ошол бир мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп, ошол кездеги Кыргызстандын элинин кызыкчылыгы үчүн деп 15 сомго алданбай базарда сатылып аткан 40 сомдун ордуна 25 сомдон кармап бергенбиз. Мына ошондой болуп биз ошол кризисте Кыргызстанды сактап калганбыз. Мына ошол азык-түлүк кризиси, мына ошол азык-түлүк коопсуздугу, мына ошондо бир нерсени жакшылап баары көрүшкөн. Бардыгы бир бүтүн болуш керек. Биз күйүп пишип аткан дыйкандар дагы, ал дыйкандардын буудайын бүкүлү жебейбиз, туура айтып атат Мирлан Исакбекович. Аны сала турган тегирменчилер дагы баары тең бир бүтүн болуш керек. Ошондо азык-түлүк коопсуздугу болот. Ошондо биз мына энергетикалык коопсуздукка кантип жеттик деп атабыз. Жанагы кошун өлкөлөр аркылуу келген электр энергияны түз алып калганда, датка кемини кургандан кийин жеттик деп мактанып атабыз. А бирок азыр биз мына Евразиялык коопсуздукка, Евразиялык экономикалык бийликке киргенден кийин пайда болгон проблемадан улам жок дегенде 2 жыл ушул өндүрүштү коргой туралы деген максат менен өкмөт киргизген. Тилекке каршы бул маселени бүгүнгө чейин бул жерден да айтып, маалымат каражаттарынан да айтып, өтө катуу ажиотаж кылып келатабыз. Эстеп көргүлөчү, мындан 3-4 жыл мурда биз кошун өлкөлөргө барып, газ ала албай кыштын кычыраган суыгунда ошолордун газ бийлигинин эшиктерин каккылап, жаңы жылды үйүбүздө тоспой, ошолордун эшигинин алдында тосуп жүрбөдүк беле.
Ким гарантия берет? Эмгичил Кенжебек Садымкулович эгерде айыл чарба министри болуп калса, айыл чарбасын жакшы билген адам катары. Анан дабыр жолу кургакчылык болушу Кыргызстанда жанагынтип чек араны жаап койсо, ошол айыл чарба министринин эшигин какылап турганда берет бекен онду? Бербейт бекен. Эгерде биздин Кыргызстанда кризис болуп калса, муну да албетте ойлош керек болчу.